Эфирде 12 сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова. Саламатсыздарбы? Коопсуз шаардын экинчи баскычын киргизүү боюнча маселелер каралды. Салам мектеп рейдинин жыйынтыгында окубай көчөдө жүргөн 81 бала аныкталды. Коронавирусту өзү аныктай алган беткап. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда 11 сентябрда Койташ окуясына байланыштуу соттук жараянда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа ыкчам тобунун 2 аскери көрсөтмө берди. Райондук соттун басма сөз кызматы тараткан маалыматына ылайык, жумуш убактысы бүткөндүгүнө байланыштуу сот отуруму 14 сентябрда уланмай болду. Бул жолку отурумда ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков Койташ ишин териштирүүнүн мөөнөтүн 11 ноябрга чейин узартып, камакта отургандарды ошол убакытка чейин абакта калтырды. Мамлекеттик салык кызматы Жалал Абад облусунда рейд жүргүздү. Текшерүүнүн жүрүшүндө лицензиясы жана тиешелүү документи жок сатуу максатында мыйзамсыз түрдө сакталып турган сыранын кампасы аныкталды. Кампадан ар кандай аталыштагы жана идиштеги баасы 2 миллион сомдон ашкан 38.062 бөтөлкө сыра алынды. Ишкерге карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлгөндүгү айтылат. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, жол коопсуздугу маселеси боюнча кеңешмеде биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков жолдордогу тартип жарандардын коопсуздугунун негизи болгондуктан, жол кыймылынын бардык катышуучулары тарабынан тартип бирдей сакталышы керектигин айткан. Баатырбеков белгилегендей, өкмөт жол коопсуздугун камсыздоо маселесине өзгөчө көңүл бөлөт. Жаңы жолдорду салууда биринчи кезекте жол куруу мөөнөтүнө эмес, анын курулуш сапатына көңүл буруу керектигин баса белгиледи. Жана ошондой эле вице-премьер-министр коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын киргизүү боюнча ишти активдештирүүнү тапшырып, дагы бир катар тапшырмаларды берди. Ал эми статистика боюнча акыркы 8 айдын ичинде 3474 жол кырсыгы катталган, анда 385 адам курман болгон. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бул 15%га төмөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалыматына таянып, өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык жол кырсыгынын 78% айдоочулардын күнөөсү боюнча болгон. Буга катар акыркы жылдары өлкөдө унаалардын саны көбөйгөнү белгиленет. Бүгүнкү күндө республика боюнча 1.348.780 автотранспорт каражаты катталган. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын маалыматы боюнча, Кыргызстанда аскер кызматына күзгү чакыруу башталды. Кечээ Чүй облусунда жана Бишкек шаарында аскерге чакырылгандарды узатуу аземи болуп өткөн. Быйыл коронавирус кырдаалына байланыштуу аскерлерди узатууга жакындары келишкен жок. Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча 18 жаштан 25 жашка чейинки курактагы жигиттер сөзсүз милдеттүү же альтернативдүү аскердик кызмат өтөөсү керек. Ага ылайык быйыл 3000ден ашуун адам куралдуу күчтөрүнүн кошуундары менен аскер бөлүктөрүнө кызмат өтөмөкчү. Чакыруу үстүбүздөгү жылдын 30 ноябрына чейин улантылат. Бишкекте жана Ошто милиция бир катар социалдык мекемелер менен чогуу өткөргөн 2 күндүк Салам мектеп рейди учурунда окубай көчөдө жүргөн 81 бала аныкталды. Бул тууралуу 11 сентябрда Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Бишкекте жалпысынан 203 объект текшерилип, 49 бала аныкталды. Алардын 3-өө балдар мекемелерине өткөрүлүп, калгандары Ички иштер министрликтин өспүрүмдөр арасында мыйзам бузууларды алдын алуу борборуна жеткирилген. Ош шаарында сабакка катышпай жүргөн 32 өспүрүм аныкталып, билим берүү мекемелерине жөнөтүлдү. Ал эми жашоо шарты оор 60 бала аныкталып, 7 балдар үйүнө жана интернатка жайгаштырылды. 20 бала мыйзам бузуулардын алдын алуу боюнча борборго жеткирилди. Салам мектеп рейди Кыргызстандын бардык аймактарында 7-9 сентябрда өткөн. Коомдук жайлар, соода түйүндөрү, оюн-зоок жайлары, таштанды төгүлүүчү жерлер жана күнөсканалар текшерилген. Рейдке жалпысынан 2000ден ашык милиционер, 1000ге жакын мугалим, психолог, социалдык коргоо жана саламаттык сактоо органдарынын өкүлдөрү тартылган.
Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы жаңы китеп мекемеси мектеп окуучулар үчүн 4 тилдеги 207 китепти электрондук форматка өткөрдү. Китептер Билим берүү министрлигинин электрондук китепканасында жеткиликтүү. Мындан сырткары IT штаб менен биргеликте кыска убакытта аталган билим берүү порталына кыргыз жана орус тилдеринде 500дөн ашык телесабактар жүктөлдү. Республикалык штабтын маалыматы боюнча COVID-19 илдетин жуктуруп алгандардын жалпы саны 44.828ге жетти. Ал эми акыркы сутка ичинде 67 киши жуктуруп алганы аныкталды. Жуктуруп алгандардын аймактарга бөлүнүшү: Борбор калаада 20, Ош шаарында катталган жок, ал эми Ош облусунда 10, Баткен аймагында 9, Жалал Абад жергесинде 14, Нарын облусу боюнча 3, Таласта 1, Чүй өрөөнүндө 3 жана ошондой эле Ысык Көл облусунда 7 учур катталды. Ушул тапта 517 бейтап стационарда, 2054 киши амбулаторлук дарыланууда. Бактыга жараша илдеттен көз жумгандар катталган жок. Сингапурдун окумуштуулары атайын датчиктин жардамы менен коронавирустук инфекциянын белгилерин аныктай алган. Масканы ойлоп табышты. Окумуштуулардын айтымында бет каптын ичиндеги датчиктер адамдын абалы, дем алуусу, жүрөгүнүн согушу, ошондой эле кычкылтек, кан басым менен дене табы тууралуу маалымат чогултат. Андан кийин акылдуу бет кап маалыматтын бардыгын уюлдук телефондогу тиркемеге билдирери белгиленди. Ал эми ден соолук боюнча көрсөткүчтөр жарым саат сайын жаңыланып турмакчы. Датчиктер электрондук болгондугуна карабастан, аларды жууп, ал тургай бир бет каптан экинчисине такса болот. Датчиктердин сырты толугу менен нымга туруктуу болуп саналат. Мындай маска алгачкы этапта $36,5 бааланары айтылды. Бирок окумуштуулар жапырт сатыкка чыкканда, анын наркы төмөндөп, болжол менен $14 алса болорун болжолшууда. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, бүгүн 12 сентябрда Англияда футбол боюнча жаңы сезон башталат. Өлкөнүн футбол ассоциациясы жаңы нускамаларды иштеп чыкты. Анда коронавирустук пандемия шартында беттештерди тейлеген калыстар үчүн көрсөтмө камтылган. Алсак атаандашка же беттештин расмий өкүлүнө карап атайын жөтөлгөн футболчу беттештен четтетилет. Мындай учурда калыстарга, оюнчуга сары же кызыл айып кагазын көрсөтүү тапшырылган. Муну менен Англиянын футбол жетекчилиги атаандашка карап атайын жөтөлгөн жорукту мушту менен сокку урган оройлук менен бирдей орунга койгондугу айтылат. Жаңы эреже бардык расмий мелдештерде, атап айтканда Премьер-лига, Чемпионшип, Англия кубогу жана Лига кубогунда колдонулат. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.